Урматтуу достор, видеону баштаардан мурун каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Бул бизге чоң жардам болот. Бүгүнкү маалыматыбыз сиз үчүн бир топ пайдалуу болоруна. Саламатсыздарбы? Бала тарбиясы боюнча кээ бир кеңештерди окуп аттым эле. Буларды сиз менен да бөлүшө кетейин, өтө жакшы материалдар экен. Эгер жакса, сиздер да бөлүшүп коюңуздар, себеби мындай материалдар кыргыз тилинде өтө аз. Демек, бир профессордун, Голландиядан бир профессордун жазган китеби бар экен, «Наши хорошие подростки» деген. Бул бестселлер болгон китеп экен. Ошол жерден алган заметкаларымды сиз менен бөлүшө кетейин. Балдар чоңое баштаганда, жеткинчек жашына жете баштаганда, подросток боло баштаганда, ата-энелердин буга чейинки көнүмүш болуп келген тарбия методдору иштебей калат экен. Балдар өзгөрөт экен. Ошол убакта ата-энелер менен балдардын ортосунда чыр пайда болуп, түшүнбөстүктөр пайда болуп, ушундан улам бири-бирин урушуп, анан балдар ата-энелерден узактап кетет экен, дагы ичине жабынып калат экен да. Мындай болбош үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиси, бала тарбиясында урушуп жемелүү же бизче айтканда чукумай деген нерсени токтотушубуз керек экен. Бул эң натыйжасыз жана эң пайдасыз ыкма экен. Баланы уруша берип жакшы кыла албайт экенбиз. Эми элестетсеңиз, сиз балаңыздын ордунда болсоңуз, сизден чоң бирөө, сиз жактырган бирөө сизди урушуп аткан болсо, сиз ага кайша айта албайсыз, тил кайтара албайсыз, колуңузду көтөрө албайсыз. Антсеңиз кайрадан көп уруш жейсиз да. Сизди урушуп атат бирөө. Балким сиз каалап бирдеке кылдыңыз, балким капилеттен болуп кетти, кокустук болуп кетти. Бирок ага карабастан сизди бирөө урушуп атса, жемелеп атса, сиз ал нерсеге, конечно, тревога болот, капа болот, таарынат, но бала бул нерселерди ичине сактап калат экен. Дагы барган сайын ата-энесинен коркуп, качып, алыстап баштайт экен. Кийинкиси, балдар ата-энелеринин реакциясынан көбүнчө коркушат экен. Анан ошон үчүн көп нерсени айтуудан да коркуп калышат экен да. Биз мисалы балабыздын бир нерсесине жактырбасак, нааразы боло бербешибиз керек экен. Эгерде сиз эчтеке сүйлөбөсөңүз дагы, бирок балага нааразы болуп аткан болсоңуз, бала бул нерсени түшүнөт экен, сезет экен. Баланын сизге бирдекеси жакпаса, аны жакшы тил менен түшүндүрүп айтуу керек экен. Аны кайрадан жемелеп, аны кайрадан нукуп айткан бул балага дискомфорт жаратат экен, дагы кайра эле бала тревога болуп, чочуп, ата-энеме туура эмес иш кылып алдым деп коркуп калат экен, дагы көп нерсени кыла албай калат экен, чочуп калат экен. Эгерде биз кечке баланы уруша берсек, балага кыйкыра берсек, бала убакыт өткөн сайын бул нерсеге көнөт экен, дагы бизди тоготпой калат экен, дагы биздин сөзүбүздү укпай калат экен. Кийинкиси, эгерде конкретно бир проблема жок болсо, баланы урушуштун кереги жок, же болбосо сиз өзүңүзгө стоп дешти билишиңиз керек экен. Мисалы айталык, балаңыз чачын боеп алды, или башкача бир прическа кылып алды, или кара эмес кызыл куртка кийип алды. Бул нерселер баланын ден соолугуна терс таасири жок, же анын айланасындагы сиздерге, үйүңүздөгүлөргө эч кандай таасири жок, жаман ден соолукка проблема жаратпайт. Бул нерселерге эчтеке дебешибиз керек экен. Бул нерселер сизге жакпашы мүмкүн, себеби элдин баары, бизде өзгөчө Советтер Союзунан калган ушундай түшүнүк бар. Элдин баары кара кийинип жүрсө, биз дагы элден бөлүнбөй эле жүрөлүк деген эме менен кара кийинебиз. Элдин баары чачын кара боесо, биз дагы карага боебуз да. Элден бөлүнбөш керек деген нерсе бар. Ал нерсени токтотуп эле балага бир аз эркиндикти бериш керек экен. Бул нерселер проблемабы, проблема эмеспи деп мындай так чечишти биз өзүбүз билишибиз керек экен, айырмалай алышыбыз керек экен. Ал эми проблема бар болсо, анда ал проблеманы чечиши үчүн балага максат коюп беришиңиз керек экен, тапшырма беришиңиз керек экен. Баланын тили боюнча бул челлендж деп койсоңуз болот. Мисалы, бир сабагынан калып кетип аткан болсо, сиз ал балаңызга айтсаңыз болот, мына ушул сабагыңды эми быйыл оңдо деп челлендж берсеңиз болот. Ал челлендждин акырына бир маленький подарок берсеңиз болот. Бирок бул максаттарды коюп жатканда өтө көп максатты бир убакта бербеш керек экен. Мисалы, быйыл сен химияңды жакшырт, быйыл сен анан физикаңды дагы, музыкаңды дагы, математикаңды дагы баарынан жакшы баа ал десек, балага жете албай калышы мүмкүн экен. Дагы бир нерсе, эгер балаңыз математикадан 2-ге окуп аткан болсо, аны быйыл эле 5-ке окуп бүтүрүшүң керек деген максат койбошубуз керек экен. Жете ала турган, аз-аздан жыла ала турган максат беришибиз керек экен. Балам окугусу келбей атат дегендерге кеңеш: эгер балаңыз окугусу келбей аткан болсо, бунун себеби мектепте болушу мүмкүн.
эжекесинде болушу мүмкүн. Эжекелер бизде эскиче айтканда уруша берген эжекелер болушу мүмкүн. Алар урушуп койсо баланын самооценкасы түшүп кетет. Үйдө биз уруштуруп же башка балдарга салыштырып койсок, также баланын самооценкасы түшүп кетет дагы, ал баланын окуусу келбей калат, окуудан кача баштайт. Мындай нерсенин болбошу үчүн биз балабызда болгон жакшы жактарын тапканды, көргөндү билишибиз керек экен дагы, баланы мактаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Эгер аз-аздан биз аны мактап отурсак, балким ошондо баланын окууга болгон мотивациясы ачылат экен дагы, бала уже сүйүнүп окуй баштайт экен. Бул боюнча башка бир кашай ичинде маселе айтып берейин. Убагында бир интернетте статья окудум эле, эмнеге Россияда, особенно эми орус жазган, Россияда ажырашуулар көп болот деп жазган экен да. Анан карап көрсө, булардын баарынын негизги себеби 1-класста башталат дейт. Эмнеден десе, 1-класста мисалы А тамгасын 100 жолу жазып кел деп эжекеси жөнөтөт да, тапшырма берет. Бала жазып келет аны. Дептерге А тамгасын 100 жолу жазып келет. Анан эжекеси карайт, допустим, 97 жолу туура жазган, анан 3 жерде ката бар да. Аны бир аз кыйшак жазып койгон, же линиядан чыгарып берген. Ал нерсени эжекеси алат экен дагы, баягы 97 жолу туура жазылган тамганы байкабастан, именно каталарды издеп таап, ошолорго кызыл паста менен еще жазып коюшат. 3-4 кылып баасын түшүрүп жазып коет экен да. Бул негизи туура эмес логика, туура эмес тактика экен. Батышта кандай кылат дейт? Батышта мисалы 97 жолу туура жазган болсо, алар каталарды көрмөксөнгө салышат экен дагы, сен молодец, 97 жолу туура жазыпсың, демек сага 5 деген бааны коюп беришет экен алар. Бул нерсенин ажырашууга кандай тиешеси бар десеңиз, бул адамдар чоңоюп үйлөнгөндө, жолдош болуп калганда толтура жакшылыктарды байкабай калышат экен. Аларды норма катары эсептешет экен дагы, эгер ошолордун арасында бир ката кетирсе, сразу кыйкырыкты салышат экен дагы, кызыл паста менен сен туура эмес кылдың деп, бир эле катанын айынан ажырашып кеткендер көп болот экен. То есть менталитет боюнча биз ката издегенди үйрөнүп калат экенбиз. Жакшы жактарды көргөндү эмес, жаман жактарды издеп тапканды, чукуп чыкканды, ошону 1-класстан үйрөнүп калат экенбиз да, ошонун турмушка таасир этет экен. Улантайлык. Кийинкиси 5 алыш деген баланын негизги максаты болбош керек дейт. Эгер балаңыз сүрөт жакшы тартса, бирок математикасы начар болсо, сиз аны математикадан, башка сабактардан баарынан 5 алышың керек деп кыйнабашыңыз керек экен. Себеби баланын бактылуу болушу ата-эненин негизги колунда болгон максаты болуш керек экен. Кийинки жашоодо окууну бүткөндө кылган сабактары мектепте ошо ойдон калып кетет, бирок жашоодо бала өзүн өзү алып кетиши үчүн бала бактылуу болушу керек экен. Мектепте алынган 5тери ага пайда бербейт. Балаңыз сүрөт жакшы тарта алса, ошо жагына маани берип, возможно, математиканы да көтөргөн аракет кылыш керек, бирок сен сөзсүз 5 алышың керек деген нерседен качышыбыз керек экен. Балаңыз математика боюнча профессор болбошу мүмкүн, бирок жакшы сүрөтчү болуп чыгышы мүмкүн экен. Кийинкиси, амбициясы жок өскөн балдар бактылуу жашайт дейт. Амбициясыз балдар деле жакшы жашайт деп айтыптыр. Мунун айтканын себеби, азыркы учурда өтө көп байкайм, өтө көп ата-энелер балдарын сабактан алып чыгып, толтура кружокторго алып барышат. Сабакты жакшы кылыш керек, бул бир. Анан кийин футболго алып барат, ментальный арифметикага, шахматка, бассейнге, пианиного, анан дагы арт-крафт, ар түрдүү кружоктор болот да. Ошолордун баарына алып барат. Анан бул негизи эле бул кружоктордун баары бала өзү каалайбы, каалабайбы, ата-энеге баары бир экен. Ата-эне өзүнүн эгосун, өзүнүн баягы аяштары менен отуруп чогулганда, мына менин баламды тияка алып барып атам, тияка бердим, минтип калды, менин балам тигинтип калды деп мактанат экен дагы. Мактоолордун, плюстардын, алкыштардын баары ата-энесине кетет экен дагы, бала ата-энесине служить этип калат экен, кызмат кылып калат экен. Бала өзүнө жаккан нерсени аткарбастан ата-энесинин эле максатына иштеп калат экен дагы. Бул балдар кийинки жашоодо, мектеп жашоосу бүткөндөн кийин ортодо калгандай болуп калышат экен да. Амбициясы жок, мындай эле өзүнө жаккан эле бир кружокту кылып жүргөн, мисалы, ошол талантын өнүктүрүп жүргөн балдар кийинки жашоодо чыныгы призвание табышат экен дагы, ошол тармакта иштеп кетишет экен. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр, көп байкасаңыздар керек, мектепте жалаң 5ке окуп жүргөн балдар кийинки жашоодо чыныгы бизнес жашоосуна, чыныгы ишке келгенде алар жакшы кете албай калышат. Себеби мектепте алардын болгон иши ата-энесине служить этип, ата-энесинин кандай десем, мактоосун, эгосун толтуруу менен алек болушкан үчүн өздөрүнө бир плюс иштебей калышат экен дагы. Булар болгон күчүн, эмгегин ата-энесине эле жумшап калып, ата-энесинин
кандай десем эмесине жумшап калышат экен дагы, өздөрү үчүн эчтеке топтой албай калышат экен да. Анан мектепти бүткөндөн кийин мындай энсирегенсип, себеби ата энеси уже чоңойгондон кийин айтат да, сен все бара бер дейт, эми өзүңдүн жашооңду кыл дейт. Ата энеси өзүнүн ала турганын алды, баланы кое берет экен, бала уже жашоодо өз ордун таба албай калат экен, кыйналып калат экен мындайча айтканда. Вот, кийинкиси мектепте бактылуу болушту үйрөтпөйт экен. Мектепте эмнени үйрөтүшөт? Мектепте мотивация, дисциплина, ответственность, сабактарды жакшы аткаруу, эрежелер менен жашоо деген, там кечикпей келиш керек деген нерселерди аткарууну үйрөтүшөт экен балага. Бул нерсе баланы солдатка айлантат экен да, негизи эле. Ата эненин үйрөтө турган нерселери, мисалы, ички гармония болушу мүмкүн, сүйүү сезими болушу мүмкүн, өзүнө ишенүү болушу мүмкүн, элдер менен кантип байланышуу, сүйлөшүү керек, ошолорду үйрөтүш керек, өзүн кантип алып жүрүш керек, өзүн кантип выражать этиш керек, ошолорду ата эне үйрөтүшү керек экен. Себеби именно ушулар баланын бактылуу жашоого болгон азык экен да. Буларды алып турса, бала анан кийин өзүн өзү таап кетет экен. Негизги эле максат, бала 18 жашына жеткенден кийин баланы уже кое бериш керек. Все, сен жеттиң, мына сага паспортуң, все, до свидания деш керек экен да. Ошондо бала, все, мен кеттим, өзүмдүн тамагымды эми өзүм таап жейм, мен бул жашоодогу өзүмдүн ордумду таптым деш керек экен дагы, коржунун асып, ошо бойдон кетиш керек экен. Эгер антпесек, мектептеги эле бойдон калтырсак, бала сонун солдат болуп чыгат экен, сонун сотрудник болуп чыгат экен, бирок өз алдынча мындай жашап кеткени, өз бактысын курганы балким жетишсиз болуп калат экен. Ошондуктан бактылуу болушту ата эне өзү үйрөтүш керек экен. Бул нерсе үчүн бала менен көп сүйлөшүп, ал менен көп урушпастан, көп жемелебестен, анын самооценкасын жерге түшүрбөстөн, каккылабастан тарбия бериш көрүшүбүз керек экен. Көрүшкөн. Сиздерге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Чоң рахмат.